Аллаху акбар. Мына сизди сыйкырлап койду. Сиз кара дубага попадание болдуңуз. Көз тийгенге попадание болдуңуз. Мына жин шайтан илешип алды. Эми кантип айыгыш керек деген суроо болот да. Эми биз айтып атабыз, субханалла. Биринчиден сиз өзүңүз иманга келиңиз дедик. Дарыларын айтып атам. Иманга келден Кудайды тааны. Күнөөңө тооба кыл деп атабыз. Бул бир. Экинчиси эми күнүгө эртең мененки кечки пайгамбарыбыздын көрсөткөн сүннөт зикирлерин, анан дуаларын окугула деп атабыз. Ошо менен бирге эле күнүгө эртең менен мисалы мүмкүн болсо Куранды арабчасынан окуганды үйрөнүп, ошо күнүнө такыр болбогондо бир пара Куран окугула деп атабыз. Башынан баштап аяна чейин. Ушинтип күнү 30 күндө 30 пара болосуз. Алымдардан бирөөсү айтты, "Валлахи" деп атат экен. Алла менен касам ичип айтып атам деп. Эгерде кимде ким күнүнө Аль-Бакара, Куранда Бакара сүрөсүн окуй турган болсо дейт, күнүгө 286 башынан алиф ламдан баштап эң акыркысына чейин, мисалы аятка чейин окуй турган болсо 40 күн дейт. Ошол адамда сыйкырдын изи калбайт деп айткан экен. Биздин жалкоолугубуз да турабы? Куранды окубайбыз. Куранды сүйбөйбүз. Эми кыргызчасын окуса болот деп башлагашы мүмкүн жок. Ошо именно арабчасын. Ушул устаздын аркасында ээрчип кылган адамдардын көпчүлүктөрү ушул нерседен айыгып кеткени белгилүү. Кара. Андан кийинкиси эмне кылыш керек? Эми анан исламий дарыларга көңүл бурасың. Зайтунга, кара зиреге, ошол эмеде субхана балга, сүткө пайгамбарыбыз айткандай. Анан азыр биз берип аткан дарыларды ичип көрөсүз. Анан карасаңыз эмнедир айыгуу болбой атат. Эмне кылсаңыз анан ошондо анан тажрыйбалуу, таква, Кудайдан корккон, рахип, дүйнөгө берилбеген, субханалла, бирөөнүн алдына, рукуячанын алдына барып, дем салчынын алдына барып, машалла шариятты туура түшүнгөндү барып туруп, анан эмне кылыш керек? Алдына отуруп, анан дем салдырыш керек деп эң акырында айтабыз. Биздикилер болсо башында кылат ошону. Биягынан баштап акырында эч ким ишенбей калганда өзү карасаң бүтүп окуп каламыз. Бирөө көпчүлүк келет бага, тиги молдого бардым, бул молдо, барбаган молдом калган жок деп. Мен айтам, барбаган молдоң бар экен келбедиңби дейм.